Ama sudan bu etki ölsöңөр endi атабы. Жогордагы видео тасма 8 декабрда Чоңсай айылына жакын жерде тартылган. Тасмадан бир нече өзбекстандык аскерлерде куралчан көрүүгө болот. Айылга жакын аймакка капыстан кирип келген чегарачыларды жергиликтүүлөр курчоого алып, эскертүү менен артына кайтарышкан. Ошол күнкү окуянын күбөсү Сауыр Сейдакмат уулу бизге буларды айтты. 5 солдат келген. Өзбекстандыкычы. Кайерге келди? Ошо биздин гражданга биздин айылга эле түшүп келип калган аныкечи. Ошо уже постоном өтүп эле кирип келип калды да. Ошо жанагы айылга келтирип эле малды кууп, эгерде биздин койчубуз телефон чалбаганда, биздин малды калагандай кылмак эле да. Малдарды айдап аткан жеринен чалган болот. Ооба, ошону курчоого алып анан ушу тополоң шундай болуп келип атат. Чоңсай айылынын дагы бир тургуну Болот Каримов чегара маселеси 2010-жылдан бери эле курч болуп келе жатканын белгилейт. Ал 9 жыл аралыгында такталбаган чегаранын айынан жергиликтүү эл азап чегип, сабыры түгөнүп баратканын билдирди. 2010-дан бери тартыш болгон болсо, дайым келгенде чоңдор сүйлөшүүндө сабыр кыгыла деп кете беришет. Сабыр кыгыла. Сабыр кыгыла да шамал бел болду. Шамал белден сүйлөшсө акырчага түштү. Дагы сабыр кыгыла деп чоңдор кетип калды ошо жылдан беричи. Азыр тартыш мына 2019бу эми айылга кирип келди. Айылгачы. Элдер эми сабырсыздык болуп калды. Элдер өзүбүз чечсекпи, эмне кан төгүү менен чечсекпи дегенге жашага барып калды, бар элчи. Буга чейин такталбаган чегаранын кесепетинен оор жаракат алгандар да болгон. Анткени чоңсайлыктардын негизги киреше булагы мал чарбасы болгондуктан, кооптуулугуна карабастан такталбаган аймакта мал багууга аргасыз болуп келишет. Мына азыр метен 500 метр нары чыкпа дейт. Бизде элдин бүтүбүз мал менен тирилип калат. Мал менен тирилип калганда биз кантип наракка чыгып кете албайбыз? Шунча элдин малы кантип тоет беттен? Ушу сиздин үйүңүздөн баштап 500 метр нары жагы Өзбекстанга. Шудан нары Өзбекстан 500 метр нары чыкпагыла дейт. Шеттен өзбектер куралдары менен колдонуп бизди оорап калганда качып заставага кирип кеткенбиз бар. Биз шу качанга чейин ушинтип жашайбыз? Түн дем коркуп атканыбыз. Мына азыр мен бир чоң балам далага мал багып кетти. Сатына чалам. Балам кайт десиң. Балам тынчсыңбы? Жергиликтүүлөр айткан маалыматка караганда, учурда тактала элек талаштуу делген 19200 гектар жер Кыргызстанга карайт. Бирок Советтер Союзу учурунда ошол 19000 гектардан ашуун аянт Өзбекстанга ижарага берилген экен. Бул маалыматтарды Көкташ айыл аймагынын башчысы Ильязбек Рыставлетов да ырастады. Мурда Кыргызстандын жери болгон, толугу менен Кыргызстандын жери болгон, бирок убактылуу Кыргыз СССРинде убактылуу силер ушул жерди жайыт катары пайдаланууга деп сунуш берген экен. Бирок алар биз кабыл алдык, биз пайдаланабыз деген Өзбек СССР тарабынан чечим чыгарып алган алардын акты, кабыл алган акт приемдору жок. Деген менен бүгүнкү күндө ал жерлер кыргыз-өзбек чегарасынын такталбаган тилкелеринин катарында турат. Чегара маселеси эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана чечилери турган кеп. Бирок өкмөттүк же жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечиле турчу маселелер да толтура. Дегенибиз, Өзбекстан менен 110 чакырымга чектешип турган Көкташ айыл аймагынын бир нече айылына чегарадагы айыл статусу берилген. Бирок анын аты эле болбосо, карапайым эл эч кандай жеңилдик сезбей келүүдө. Кадимкидей эле эл катары 77 тыйындан беребиз. Налогубуз, жердин налогу, малдын налогу бардыгы эле ошо эл катары, ошо шаардагылар катары эле төлөнөт. Бизде айлыкта кандай жеңилдик бар экенин али бизге мындай жыты келе элек да. Чегарада жашаган элге мамлекет тарабынан эч кандай жеңилдик деле жок экенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да ырасташты. Белгилей кетсек, Алапка районунун Көкташ айыл аймагындагы Булак башы, Күлпексай жана Чоңсай айылдарына чегарадагы айыл статусу берилген. Аталган айылдар Өзбекстан менен 110 чакырымга чектешип турат. Бүгүнкү күндө анын 45 чакырымы тактала элек. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.